ушуга 10го төк келмесин үйлөнбөйм дептир. 9-ун таап тур, 10-унчусу жок экен да. Анан 9га чүрүптүр, уже 9-дуктар калбай калыптыр. 8ге түшүрүп, 7ге түшүрүп, акырында 2ге түшүрүп, ошого да ылайык келбей жаш өтүп кеткен экен. Эң аягында эптебел аял болсо үйлөнөт элем деп калган экен. Ошон үчүн тулпар тушунда дейт, ар нерсенин учурунда калган жакшы болот балдар. Шүгүр деген көрөнөлү. Шүгүр, көздүн шүгүрү башка, колдун шүгүрү башка, буттун шүгүрү башка. Бирок ата-эненин шүгүрү да башка да. Азыр ата менен апа бар, кадырын билбей атабыз. Ошо ата бар үчүн, апа бар үчүн ооматың бар, жолуң ачык экен. Мен бүгүн атасы ким эле? Алибек. Алибектин атасы. Мен ошонун үйүндө болдум. Алибек бул жака чакырды. Атаңдын аты ким эле? Адылбек, э? Экөөбүз сүйлөшүп отуруп, аттарды сурашпаппыз, Менден 1 жаш үлкен Адылбек дей берейинчи. Анан карасам аябай жакшынакай үйдү салган. Алибек де жакшынакай баланы тарбиялаптыр. Үй бүлөсүндө бир береке кут бар экени көрүнүп турат, багып турат, ушундай баардыгы жайында. Айтат, болгону таксовать этем дейт. Анан ушу бакты карайм дейт. Бирок Алла Таала ушунун баарын мага берип койду дейт. Россияга канча жыл барып, дагы деле ушуну кылбай жүргөндөр бар дейт. Себебин айтып берейинби деди да. Себеби эмне десем, ата-эненин батасында иш көп экен деди. Апасы катуу ооруп калган экен. 17 жылдай болду дейт каза болгону, 17 жыл мурда апа каза болуп калыптыр. Ошондо катуу ооруп баткан дейт, анан больницага барыптыр дейт. Больницада, ооруканада, мен шипакана деп айтам го. Бир жолу шипакана деп алып аябай күлкү болгон, билесиздер. Шипаканада бир кыз келип укол саяптыр дейт. Биз айтып койдук, колу жеңил экен, колу жакшы экен деп. Ошондо эле бурулуп алып, атың ким, кайдан болосуң, кайсы жердин кызысың? Шашпа, мен бир хулиган балам бар, ошого сени алып берем деп айтыптыр. Анан күнүгө мен көргөнөрүм дейт, мага айтат дейт, бу жерде бир жакшы кыз бар экен. Мен айтам дейт, мен өзүм табам, мага таппаңыз. Жок балам, карап көрсөң. Ошентип отуруп, аны көрүптүр, муну көрүптүр. Ошодон көп өтпөй, 1 ай өтпөй каза болду дейт. 1 айдан кийин каза болду дейт. Бирок үйгө келип дейт, төшөктө жатып дагы, балам үйлөнүп калсаң жакшы болот эле, баягы кызга үйлөнчү, мен көзүм түрүмдө үйлөнчү дей берди дейт. Кара, адам жаны кыйналып аткандачы бирөөнү ойлонбойт, бирок апа экен да баланы ойлонуп атат. Бир баш эки болуп калса, хулиган балам бир башы токтоп калса деп. Анан ошентип айта берди дейт. Жаны кыйналып атат дейт. Мен үйлөнүшүмдү күтүп дейт, өлүм менен күрөшкөн билинип атат дейт. Адам дейт, бирдекени күткөндө, бирдекени каалаганда кадимкидей мындай чыйа алат экен дейт. Анан айтканын аткарып дейт, ал мезгилде ала качпай бар экен, мен алып качып келдим дейт. Алып качып келгенде Астананы аттап кирди, босогон аттап кирди дейт. Ошондо алаканын жайып, бата кылып анан кийин жан берип кете берди дейт. Апанын батасы пайда болду, апанын батасы кетти. Кара, апанын айтканын угуп үйлөнүп калганын кара. Анан атам каза болорду. Ошондон кийин 17 жыл келини кайнатасын багыптыр. Ушундай жакшы караптыр. 17 жылдан кийин атам каза болду дейт. Анан ооруп калды дейт. Ошо ооруп анан эң аягында айтты дейт, мен силердин короңорго бир барайынчы, ошо корону бир көрүп өлсөм, арман жок деди дейт. Анан жетелеп келдик дейт. Жетелеп келип, босогодон аттап тепкичке жеткенде жан берди дейт. 17 жыл ушундай кызматын кылыптыр, батасын бере бериптир. Мына ошонун берекеси. Ошон үчүн балдарым, кыздарым, биринчи тилегим ушул: Аллага шүгүр айталы. Экинчиден, ата-энени ыраазы кылалы. Ата-энечи күтүп отура бербейт дайыма. Мына эң айгында айтып берем. Анан шүгүр деселе биз ойлойт экенбизде, Аллага шүгүрдө ооз менен, ал дил менен айткан башка, тил менен айткан башка. Тил деген нерсе бизде көбүнчө дилге түшпөйт да, жөн эле тилдин учунда кете берет. Кудайга шүгүр дейсиң, шүгүр деген ал Алла Таала сага эмне үчүн берди көздү? Эгер көздү өз жолу менен колдоно турган болсоң, мына ошол шүгүр болот экен да. Мисалы, Алла Таала көздү бердиби? Кулакты бердиби? Тилди бердиби? Бутту бердиби? Колду бердиби? Жөн эле берип койгон жок, өкүмү менен кошо берди. Көзүң менен муну көр, муну көрбө деп берди. Кулагың менен муну ук, муну укпа деп берди. Тилиң менен муну сүйлөбө деп берди. Бутуң менен бул жака бас, бул жака баспа деп берди. Алла Тааланын жакшылыгы да сыно, жамандыгы да сыно. Машинаны берди. Алла Таала сен айт, каяка барат экен бул? Муну менен түнкү клубка барабы, же медресеге барабы? Мектепке барабы? Же дагы бир күнөө болуп аткан жерге барабы? Мушташкан, мошенниктер аралашкан жерге. Ичинде бир сулуу кызды жашырып алып кетеби, же китеп ташыйбы? Эшек кетип атат дейт. Ат менен эшек экөө тең бир адамдык экен. Бирок бири менен бири сүйлөшүп кетип атыптыр да. Анткени адам бир аз адилетсиз болобуз. Атты сыйлап, урматтап, эртең менен туруп беде салып, кечинде жем берип, эшекти иштете беребиз, анчалык сыйлабайбыз.
Анан экөө катар баратканда да атты мындай жасалгалап алып минип көрүнгөн жакшы көрөбүз, эшекке жүктүн баарын артабыз. Ошондо эшекке жүктүн баарын артып коюптур, атка азыраак эле артыптыр. Анан жолдон келатканда эшек айтыптыр да, ат, экөөбүз эми бир кородонбуз, бир адамга карайбыз. Сураныч, менин жүктөрүмдүн жарымын алып алчы дептир. Эмнеге алам дептир десе, мен жаным кыйналып атат, мен башка учурда болсо сенден суранбайт элем дептир. Кичине жарымын алып алчы. Мен азыр жаным жабай кыйналып атат. Оору кадырын со билбейт да, наркы айтат экен, эми кыйналса өзүң кыйналасың, мен эмне кылайын? Сенин жүгүңдү көтөргүдө мен келе со белем, өзүң көтөрө бер, дайым көтөрүп жүргөн жүктөрүң го. Ошенткенде акыркы жолу суранып тур, дагы көтөрүп алчы, суранам. Анан тигил болбой калгандан кийин илкип басып, жыгылып байкуш эшек ошо бойдон жан берген экен да. Анан эшектин ээси, аттын ээси келип, эмне кылсын андан кийин? Эшек өлгөндөн кийин бүт жүктөрүн атка жүктөп койгон экен. Ошондо ат өкүнгөн экен, бая эле бөлүшкөндө мынтип кыйналбайт элем депчи. Ошон үчүн эшек окшоп баарын эле буларга жүктөп койбой, силер да жардам бергиле балдар, макулбу? Жардам бергиле. Анткени жакшылыкка жардамчы бол дейт, жамандыкка жардамчы болбо дейт. Ошон үчүн балдарым, мен бүгүн бүтүрүүчүлөр деди, ата-энелер деди, мугалимдер деди, ошого 3 түрдүү ой менен азыр сүйлөп атам, кайсы жагына ыктасам деп, бирок аралаштырганга аракет кылайын. Чоң рахмат балдарым. Силерди отургулачы, качан болсо тик туруп атасыңар. Биринчи мен сурана турган нерсем, өмүр кымбат экен, өмүрдөн да көңүл кымбат экен. Адамчы мындай денесине бир арстан менен адам дос болуптур, ана арстан эт көп жейт эмеспи? Аны ушундай сүйлөшүп аткан мезгилде адамда тамаша көп экен, сен тишиңди жууп албайсыңбы деп мындай катуу тамашалап коюптур да. Ошондо арстан айткан экен, балта менен башыма чапчы деген экен. Анан эмне десе, өлтүрө албайсың дептир. Чапкан экен, кан кетиптир. Арадан бир топ өткөндөн кийин арстанын башы жакшы болуп калыптыр, кан кеткен жери. Анан келгенде айтыптыр, баягы мен чапкан жериң жакшы болуп калыптыр го десе, ал жара бүттү, ал жара кетти, бирок баягы тишиңди жууп ал дегенде капа болгондогу жүрөгүмдүн жарасы дагы эле кетирек деп айткан экен. Ошон үчүн бирөөнүн жүрөктөрүн аяйлы. Алла Таала деле жүрөктү карайт. Өңдү карабайт, чачты карабайт, башты карабайт. Эгерде жүрөгүңдө бир таарыныч болсо, кек болсо, бирөөдөн капалык болсо, тиги да жооп берет, бу да жооп берет. Ошон үчүн жүрөктөрдү тазалап коелу. Көңүл деген себебим, көңүл эң кымбат нерсе экен. Денеге бүткөн жара кайыптайт экен, көңүлгө бүткөн жара айыкпайт экен да. Күйөө менен аял бирин-бири таарынтканда ушуну ойлоп койсун. Балким акыркыда сүйлөшүп аткандар. Эшикке бир чыксаң эле Кудай бетин ар кылсын азыр. Биз өлбөйбүз деп ойлойт экенбиз, бирок тамакты кашыкка суздуң, ашказаныңа жетпей калышы мүмкүн экен. Ассалому алейкум деп бирөөгө жооп бердиң, ва алейкум ассалам деп укпай калышы мүмкүн экен. Товарга акчаны бердиң, колуңа товар тийбей калышы мүмкүн экен. Ушул тараптан бир адам чоң кызмат иштейт болчу Бишкекте. Садырдын ажеке анын жаназасын окуган бир топ жыл мурда. Кантип өлтүр дебейсиздерби? Барып, машина менен барат, светофордо токтогон, ошол бойдон кете берген. Өлөт деген оорулуулар 20 жыл жашап жүрөт, 30 жылдан бери жашап жүрөт, бирок өлбөйт деген качоктор эртеси жүрөгү кармап калыптыр. Бул ажал ушундай нерсе. Туулганда кезек бар, чоң ата, небере, өлгөндө андай кезек жок да. Мүрзөгө баргылачы, карылар үчүн, оорулар үчүн деп жазылып турабы? А биз болсо эмки жыл кечирим сурап алам, аркы жылы намазды баштайм, анан мен ата-энеме кызмат кылам 3-4 жылдан кийин. Ата-энең күтөбү? Бул гарантия. Өзүң ошого чейин жашайсың, андай деле гарантия жок. Ушул боюнча бир Эдуард Асадов деген бар, аны эстеп калсаңар болот. Ошонун бир чыгармасы бар. Взрыв деген. Аял менен күйөөсү урушуп кетет. Эми казан аяк кагыштырат деп, жеңгелер аны жакшы эле билет да. Казан аяк кагыштырат, анан урушуп кетет. Анан ошо бойдон таарынышкан бойдон жатат, эртеси жумушка баратканда күйөөсү көңүлүн алып коеюн дейт да. Мынтип эркелетип, кучактап, кечирим сураса, аял деген аял да, мынтип жол өтпөй кабак-кашын түйүп коет. Анан айла жок, чыгып кетет кийимин кийип алып жумушуна. Бирок кеткенден кийин бир арман, анан аялы бар аял да, кечинде келсин, дагы энесин тоюн көрсөтөм дейт да. Мен аны оңойлук менен кечирбейм, о мен билбейт экен өзүнчөчү, арып басып, берип басып. Эми кечирим сурап көрсүн, кечирбейм мен керек болсо. Ордуна коем муну. Жөн койсо деп өзүнчө өзү менен өзү сүйлөшүп аткан мезгилде радиодон жаңылык чыгат. Шахтада жарылуу болду деген, взрыв болду деген. Күйөөсү шахта иштейт экен да. Ошондо үстүнө бирдемесин кийип эле көчөгө чуркап чыгат экен шахтагачы. Кетип аткандагы эле биринчи сөздөр алтыным, берекем, жаным, мен сени аябай жакшы көрөм деген сөз да. Бир эле тилек, аман эле болсоң экен деген. Аман эле бол, сен тирүү эле чык, болду, мындан ары көзүңө тик карабайм, сени сүйөм, сыйлам, урматтайм, кадырыңа жетем. Ошенткен бойдон шахтага чуркап барды дейт. Өлүктөрдү ташып атат дейт.
арасында анын күйөөсү да бар экен өлүктөрдүн арасында. Кара, таарынган бойдон акыретке кетти. Ошон үчүн Алланын алдына таарынган бойдон кетпейли. Алла да таарынып тосуп албасын, бул бир. Анан Алланын алдына кечирбеген бойдон кетпейли. Алла да кечирбей бизди тосуп албасын. Ошон үчүн силерден суранат элем, бүт жүрөктөрдү тазалап коелу. Ким кечирбесе, Алла Таала аны да кечирбейт экен. Өзү таарынганга болот деп коет го 3 күн. 3 күнгө да болбойт экен. 3 секундда кечирип коюш керек экен. 3 күн эми адам кичине ачууланып жүрөт экен, адамбыз да. Эшек ачууланбайт экен, бияганы койсоң биягын тосуп тура берет экен, бирок адам ачууланат. Бирок кекти сактабайлы. Кекти сактабайлы. Ошо бойдон кетип калбайлы да Кудай беттин аркасында. Дароо кечирип коелу. Не болсо да кечирип коелу. Пайгамбар Асамды карасаң, кызын өлтүргөндү кечирип атабы, кечирип атат. Абасын өлтүрүп, жүрөгүн жегенди кечирип атабы, кечирип атат. Ошон үчүн ал пайгамбар эле. Ошого азыр ушул жерден баарыбыз ким башын кечирбей жүрсө, мындай кечирдим деп чыккыла да. Алла Таала жүрөктү карайт. Жүрөктөн бирөөгө кек болсо, таарыныч болсо, капалык болсо, Алла Таала сага нааразы болот. Анан жүрөктү карайт экен, жүрөктө бирөөнү өтө катуу жакшы көрүп кетсең, Аллага бул да жакпай калат экен. Алла Таала кызганчак экен да. Рызкыны мен берсем, өмүрдү мен берсем, аны да мен берсем, анан Алла Таала ушин билбейм, Алла Тааланы ташлай албайбыз, бирок Алла Таала берип атса, биз Алла Таала бергенди жакшы көрүп, аны берген Алла Таала унутуп атсак, анан кызганат экен да. Ошон үчүн карасаң, күйөөлөрүн өтө жакшы көрүп келгендер күйөөдөн проблема көрөт. Аялдарын өтө жакшы көрүп кеткендер аялдан проблема көрөт. Балдарын өтө жакшы көрүп кеткендер балдардан проблема көрөт. Же ошо менен проблема берип коет экен, же ошону алып коет экен, экөөнүн бирөөсү экен. Азыр карагыла, байлар кандай кыйналып атат, анткени байлыгын өтө жакшы көрүп кеткен. Алла Таала мындай эле алып коюп атат. Көрүп атасыздар го? Жерин алып койду, мүлкүн алып койду дегендер. Бийликти өтө жакшы көрүп кеткендердин бийлигин алып коет экен. Мен да ойлоп калдым.